Келиндин келгени эстен кетпейт демекчи, келин алып кол узартып, алардын сый урматын көрсөм деген ар бир ата-эненин тилеги болсо керек. Бирок келиндин мойнунда кандай кызматтар бар? Кимисин аткарыш керек, кимисин аткарбаш керек. Ошондой эле учурдагы келиндер жеткиликтүү деңгээлде кызмат кылып жатышабы? Эмне себептен азыркы учурдагы турмушка чыгам деген кыздар кайын журт менен чогуу жашоону каалашпайт? Мына ушул суроолордун тегерегинде бүгүн сөз кылабыз. Саламатсыздарбы? Улумун катары өзүнүн кеп кеңештерин айтып берүү үчүн келген бүгүнкү конокторубуз 15 неберенин чоң энеси жана 4 баланын апасы Шарипа Алымсейитова, ошондой эле 4 баланын апасы 13 неберенин чоң энеси Курал Сейитова бүгүн биздин студиябызда. Сөз кыла турган тема бул баягы келин жана кайын журт деп жаткандыгына байланыштуу. Өзүңүздүн алгачкы жолку келин болуп келгендеги мына ушулар туурасында айтып өтүңүзчү. Окууну бүткөндөн кийин ушул айылга кеминде эле Жолбулак айылында иштеп калдым. Ошол жерден турмушка чыктым. Чындыгында кыйналат экенсиң. Анан аларды көрүп, алардын айтканы менен болуп, кайненең эмнени айтса, кайнатаң эмнени айтса, ошону угуп, бирип анан турмуш өзү тарбиялайт экен да. Сизге дагы ушул эле суроо. Бир үйдүн жалгыз кызы болгонума байланыштуу биринчи келин болуп барганда өзүм көп эле кыйналуулар болду. Окат жазаганды билбейм, эч нерсе иш жазаганды билбейм. Бирок мен ушундай 13 неберени күтүп, балдарды ушинтип чоңойтуп өстүргөнгө мен ошо кайненемдин көп мага жардамдары бар го деп эсептейм да. Себеби дегенде кайненем ушу эч нерсени билбейт экенсиң, эчтеке кыла албайт экенсиң дебей өз кызындай кабыл алып, керектүү бардык жумуштардын бардыгын өзү ак киши урушпастан, билбейм мен урушуп атса дагы коркуп кетип, кандай болуп баягы үйрөнө алат белем, үйрөнө албайт белем, бала мындай кыл, андай кыл деп ушундай баягы өзүмдүн энем сыяктуу эле жакшы мээримин чачканына байланыштуу мен ал жакка көнүп кеттим. Мурдагы сиздердин учурдагы менен азыркы учурдун баягы айырмасы чоң эмеспи? Бирок ошол эле учурда баягы ошол кездеги келиндин тартиби менен азыркы учурдагы келиндердин тартибинде айырмачылык барбы? Албетте, эң чоң айырма бар. Ал учурда мисалы биздин башыбыздан жоолук түшпөй, кайнатага жоолукчан кирип, таазим кылып, кайненени көрсөк дагы таазим кылып, алдынан кыя өтпөй, мындай сый урмат бар болчу да. Эми азыр баары эле тигиндей мындай деп айта албайм, но азыркы жаштарда карап турсаң, кызы ким, келин ким, мындай билбей каласың. Айырма бар. Эмне себептен азыркы учурдагы кыздардын көпчүлүгү кайын журт менен чогуу жашаглары келбейт деп ойлойсуздар? Төрөлүп өскөн жеринде тарбиясы башкача болуш керек болчу. Кызды уже чоңойгондо эле турмушка тарбиялаш керек. Сен тигиндей болушуңа, сен мындай башышың керек. Сен деген эртеңки күнү турмушка чыгасың, кайненелүү болосуң, кайнаталуу болосуң, аларга кандай мамиле жасаш керек, кайненеге мындай мамиле жасаш керек деп үйрөтүш керек. Негизинде турмушка чыга элек кыз кайын журт дегенде кандайдыр бир коркуу сезим менен кабыл алышат да. Бул эмне себептен? Мисалы эрте турбай, кеч туруп, ушундай все-таки кайнене менен кайнене жанында болсо тартип сал күчтүүрөөк болот да. Анан эми өздөрүнчө турса баягы өзүмчө болуп, ээн болуп, эркин боломбу деген ойлордо болот го деп ойлойм да. Бирок мен өзүм 4 балам бар да, 2 кызым бар, 2 уулум бар. Менин да 2 келиним өзүнчө турушат. Бирок мен аны өзүмдүн макулдугум менен эле жибердим да. Себеби мен келиндерим менен мисалы курдаштайбыз, сырдаштайбыз, анан баягы сагынышып. Эмне себептен алардын кызмат кылуусун каалаган жоксуз? Кызмат кылыш. Мисалы мен алардын кызмат кылбай койду деп айта албайм. Алар алтындарым ар дайым суббота күнгө келишет, бош күндөрүндө келишет, уборка жасап беришет. Жакшы эми кемпир чалдын каалаганы биз таластыкпыз, 5 бармакта жасап беришет. Бүгүнкү биздин талкуулап жаткан келин жана кайын журт деген темага карата өзүнүн ой пикирин айтуу үчүн келген Ырчын Назми бүгүн биздин студиябызда.
өзүңүз айтсаңыз, бүгүнкү биздин сөз кылып жаткан тема келин жана кайын журт болуп атат. Сиздин келин болгонуңузга канча жыл болду? Мен келин болгонума 7 жыл жүз болуп калды быйыл. Анан ошо биринчи Токтогул районунун келинимин, жетиген айылы. Анан ушул биринчи келин болуп барганда албетте бул сүрдөнүп кандай болуп калат, ушул кайын журтум мени кандай кабыл алат деген коркуу сезимдер болду. Анан бул эжекелерим, апакелерим айтып кеткендей, бул албетте тарбия. Апам тарбиясы жакшы болду деп эсептейм. Апам аябай тарбиялаган мени. Кайын журт мындай болот. Анын үстүндө апам ошо көлдүк болот да. Анан ал жерде азыркы учурга чейин мисалы жүгүнүшөт. Анан мен дагы ошо көргөн, кичинекей кезиңде көргөнүңдү кыласың дегендей, Токтогулда баягы биринчи күндөр эле жүгөнүп болот экенсиң. 3 жолу болду. Мен азыркы учурга чейин мындай кайнагаларым көргөндө бар деле ушул сезим, аң сезим калып калганбы, кандайдыр бир эме ушул учурашканда жүгүнүп турам. Негизи эле баягы жаңы келин келгенде, деги эле келин болуп келгенде айлана чөйрөнүн баардыгы ага көз салып бир сын пикирлерди айтышат эмеспи? Анан кээ бири баягы каап айтат, кээ сүйүндүрүп айтат деген сыяктуу. Ошол сыяктуу сизге да бир катуу сындар болгонбу? Катуу сындарды кандай абалда кабыл алгансыз? Кайын журт жагыман ушул учурга чейин эч кандай сын пикир, мындай катуу сөз уга элекмин. Эмнеге дегенде бул кайра эле өзүңө оң көз каранды. Эгерде аракеттенип баардыгын ушу жакшы аракет менен жасасаң, мисалы ошонун баардыгы сезилип турат, ошонун баардыгы билинип турат. Өзгөчө баягы барып калганда, жаңы келине кабыл алганда айтышат го, 1 ай же болбосо 1 жыл бул кайын журтка кызмат кылсын деген бир тартиптерди коюп коюшат. Сиз канча убакыт кызмат кылдыңыз кайын журтка? 1 жума. 1 жума. Анан ошончо 1 жуманын ичинде өзүңүздүн мыкты келиндигиңизди далилдеп жакшы кызмат кыла алдыңызбы? Албетте, ар бир келин биринчи эгерде кандай биринчи барган учурда аябай аракеттенет. Жагайын, мен жакшы ушу кызматым жакшы өтөйүн деп ошол жерди сыйлап дегендей да. Мисалы мен деле 1 жума аракеттендим жакшы эле. Ошо бүгүнкү биздин талкуу кылып жаткан темага карата дагы атайын даярдалган сюжет бар. Азыр ошого көңүл бөлөлү. Андан соң алдыдагы конокторду чакырабыз. Фатиза айым учурда бала чакалуу ал турган небере жытын жыттап турган кезде биздин темага карата суроо узатканыбызда мурдагы кездеги келиндер менен азыркы учурдун айырмасы чоң экендигин айтып өттү. Өзү жаңы келин болуп келген кезин эстеп төмөнгүлөргө токтолду. Мен ал жерге келгенде кайненем бар болчу. Чоң кайненебиздин колуна келип калдым. Анан баягы ар кишилер чайды мындай куй, муну толтура куйба деп, чынын мындайсың. Баягы биз андай деген азыркы бүт даяр болуп атпайбы? Камыр жууруп, колго кесме жасап, ушундай алчу элек. Жакшы бышыр деп, ушундай бир жакшы сөздөрдү айтчу. Бирок мен улаганда кечке эле бышыра берсе былтыйып калат деп, мындай туура эмес кабыл алчумун ичимен, бирок айтчу эмесмин. Көрсө ошолордун баары туура экен. Ал кезде от жагып, мештен гүл чыгарып, акырын чыгар, чаңдатпай чыгар деген сөздөрдү айтчу. Ошонун баарын эле угуп, азыр ошол сөздөрдү мен кайра келиндерге айтам мисалы. Мына ушундай катуу сын пикирлерди кандай кабыл алгансыз? Ачууңуз келип, каяшы айтып, сөз кайтарган учурлар болгонбу деген суроого жооп алдык. Андай жок болгон бизде, каяшы айтуу деген жок болгон. Жоолугуңду башыңа түшүрбөй салынчубуз. Даже самай чачыңарды көрсөтпөгүлө дечи. Ошол сөздү бирок мен чындыгына келгенде мен колдон алган жокмун ошол кишилердин сөзүн. Себеби келиндерим баягы шаарда бул жерде кызматта иштейт, анан баягы бир аз келгенде аз салынды да, анан балам эми жүдөбөй эле алып кой деп өзүм баягы неме кылып койдум да, эми ар жака жүрөгүңө иман берсин, имандуу болсуң эми деп. Перзаттын келин болуп келгенине 2 жылдын жүзү болуп калды. Айтымында келин болгонго чейин өз апасы кайын журтка кандай мамиле кылуу керек экендигин үйрөткөн дейт. Ошондуктан кайын журтту таарынтып албашка аракет кылаарын билдирди. Таарынтып албаш үчүн билбейм, жакшы сөздөрдү сүйлөйм. Кимге кандай эме кылыш керек, ал мамилени кылам. Мисалы кайненемге мындай мамиле жакса, кайнатама мындай мамиле жакса, баарын аракет кылам. Баарын даярдаганга аракет кылам. Алар мага жаман сөз тийгизбеш үчүн мен алар айтыр электе эле баарын кылып коюнга аракет кылам. Фатиза айым болсо келин менен чогуу жашаганына 9 жыл болгон. Келин менен кайын журттун ортосундагы келишпестик майда чүйдөгө чейин киреше бергендиктен болот дейт. Келиндерим жумушта иштегендиктен айрым үй жумуштарын аткара албай калат. Мындай учурларды туура түшүнүү керек дейт. 9 жылдан бери бир баягы
катуу сөз айтып, же сен эмнем деп мындай бир айткан жокмун да. Анан ошол мен мисалы ушундай катуураак сөз айтып, антип койдуң, минтип койдуң деп туура эмес сөздөрдү айтып койсом, эртең менен жумушка шашып келет, кээде иш убай калат, кээде кирлери калып калат дегенде, ошонун баарына кирише берсең эле ушу майда бараттан чыга берет деп ойлойм. Ошонун баарын мен туура түшүнөм да. Жумушка чарчап келди деп, баягы бош боло калганда колуман келген жардамды аябайм. Ал үйдө болгондо ал жардамын аябайт. Перизат баштан өткөн кемчиликтерди эскерип, ар бир сынды туура кабыл алгандыгын айтып өттү. Мен жаңы келин болуп келгенде баягы туура эмес эме кылып койгондорумду айтып атышты. Туура эмес кылып койдуң, муну мындай кылышың керек деди. Мен аны жаман кабыл алган жокмун, түшүнүп эле кабыл алып, кайра ошол эмени кайталабаш үчүн жакшы кылганга аракет кылдым. Кыргыздын салтында келинди катуу кармап, кайын журтка кызмат кылуу алардын милдети экендигин баса белгилешет. Бирок дин өкүлдөрү келинге өтө катуу кысым кылбоо керек экендигин айтып өтүштү. Кыз бала келин үйгө келгенде ал кул болуп келбейт, ушуну жакшы түшүнөйүк. Ага баардыгы өкүм буйрук бере турган, күйөөсү деле буйрук берип атат, кайнатасы деле, кайненеси, кайненеси, кайнагасы, кайынсиңдиси баардыгы эле буйрук берип, бул ал болмой келген эмес. Шариятта ачык айтып коелу. Ата-энеге кызмат кылуу келиндин мойнунда важип эмес, баланын мойнунда важип. Бала кызмат кылыш керек ата-энеге. Бирок буйрук бергенге аялына кызмат кыл деп укугу жок. Келиндин мойнунда эч кандай милдет жок ага. Албетте шарапаттуу, бактылуу келиндер бардыгы кайнатасы, кайненесине кызмат кылып, дуаларын алып көбөйүп келген. Бирок милдеттүүлүккө келгенде сиздин мойнуңуздагы милдет, анын мойнунда эч кандай милдет эмес. Ушул эч качан себеп болбош керек ажырашууга. Үй бүлөнү бузууга ушу себеп болбош керек, ошол келиндин кызматы себеп болбош керек. Эгерде өзүнүн акыл эси менен чай коюп, тамак жасап, кир жууп, бардыгын кылып атабы, тууган муну кадырлаш керек. Зулумдук кылбаш керек. Шүгүр кылыш керек. Бүгүнкү биздин көрсөтүүгө карата дин өкүлү катары өзүнүн ой пикирин билдирүү үчүн Өзбек ажы Чотоновду чакыралы. Көпчүлүк учурда ушул тема келгенде көп сын пикирди айтасыз айымдарга карата. Кайненени деле күнөөлөп каласыз, келиндерди да күнөөлөп каласыз. Бул күнөөлөөнүн себеби канчалык деңгээлде чындык бар? Чындыгында эле учурда келиндер жеткиликтүү деңгээлде кызмат кылбай атышабы, сиздин ой пикириңиз? Азыркы келиндер келин сыягы жок болуп калды. Кайненелер да кайненелер сыягы жок болуп калды. Эч кандай ролун да билбейт, ордун да билбейт, вазифасын да билбейт. Келин конок үйдө, келин кожоюн, биздин баланы приватизация кылат, кызмат кылбайт, келип түшкө чейин уктайт, эптеп эле ушу кызмат кылып эшет коюп анан жүрүп да өзү менен өзүнө кожоюн. Ушул жерден ар ким өзүнүн ролун билбейт деп атпайсызбы? Деги эле кайын журттун ролу кандай болуш керек келиндин алдында? Чынында вазифасы келиндин кайната кайненеге кызмат кылып, ошолордун үйүндө полноценный үй бүлө болуш керек. А булар антпайт, булар келет, императрица, буну тым эле дүркөтө кол чап тозуш керек, аябай императорский сый көргөзүш керек, чоң салтанат кылыш керек, анан кийин унчукпай отура бериш керек да, эмне кылса да. Кааласаң окат бышыр, каалабасаң бышырба, кааласаң биздин баланы ала качып кетип кал. Биздин баланы келип башын айландырып алып кетип калат да. Эч кандай кызмат жок. Балким ошо баш айланып калып аткан эркектерде эмеспи күнөө? Себеби аялды мындай башкара албай аткандыктан эмеспи? Өзү негизи мына кайнененин ролу мындай да. Кайнене главный инженер дей. Мына главный инженер жаңы келген машиналерди гайкаларын бурап, растап, жанагындай рессорун күчөтүп, иш кылып ошо шартына көндүрөт да. Ошо биздин баланы мына биздин бала чынында жаш кезинде үйлөнүп атты. Жаш кезинде үйлөнгөндө алданып калат. Анткени бул аял деген хитрый. Бир катындын мекери 40 эшекке жүк болот. Бир аялдын хитрасы, амалы 40 эшекке жүк. Алдап коет. Ошондо ким буну кармап калыш керек? Ошондо кайнене кармап калыш керек да. Кайнене шак база калыш керек.
арбаспай беребиз, андай турбай, мындай тур, андай деп сүйлөбө балама. Балам эмне мындай кылып мамиле кыласың? Эмне үчүн алдагы кийимин кийгизип коюңсуз? Ошентип 3 жыл кайнене өткөрүп, баласын аябай көндүрүп, башы ийдирип, анан кийин чыгарса, колдон чыгарсын, анткени кийинки келин келет да. Тескерисинче ошентип атып, кагып, согуп атып, өзүнө душман кылып албайбы келинди? Жок, кеп биринин кагып силкеген эмес, бир эле кагып силкөө эмес. Бул апа болот да, жаңы апа. Мисалы кыз өзүнүн атасынан, апасынан кетти. Эми жаңы атасы менен апасына келди. Бул ата энедей эле. Кайната, кайнене бул душман эмес чынында. Анан бирок тилекке каршы азыркы кайнене андай эмес. Кайнене азыр билбейт, ошону ошентип тозубаш керек экен, ошону ушинтип тарбиялап коюш керек экен, көндүрүп коюш керек. Мисалы, кыз кезинде баары жакшы, жаман катын кайдан чыгат деген табыш жактан чыгат. Кайнене жаман, кайнене ыкка салган жок. Келип өзү билет да. Дээринен дей берет да. Жок, дээринен эмес. Дээр жакшынакай эле. Кеп дээринен кеп берде, ошо биздин шартка көндүрүш керек болчу. Сиздер кандай ойлойсуздар? Келинге кандай тарбия бересиздер негизинде өзүңүздөр? Мен кантип эле ошо бир турмуш жолун басып өтүп, балдарды тарбиялап, биз өз милдетибизди унутуп калалы. Милдетибизди билебиз, бирок бул босогону аттаганда күтөт экенбиз да. Дээрин ким киши айтып кеткендей, дээринде болсо бага айттырбай, кээ бир келиндер айттырбай билет. Көз карашың менен кабак түйүп калсаң, билиптим эле жайпалдап ушундай эме кылып турат. Кээ бир келиндер болсо кабак түйүп эмет койсоң, спетерден тигиреки эме болуп калат. Анан баягы өзүң эме кылат экенсиң да, кандайдыр. Койгой, балаң деген сыйлайсың да. Баламдын ушул тандап алган жарына ушундай мамиле кылбайынчы, турмуш өзү тарбиялар, турмуш өзү үйрөтөр деп. Балаңа айткандан да эме кыласың да. Бир жерден баланын ролу эң чоң болот. Менин балам байкап турат, карап турат. Кээде тиги мамамды чакыр. Мен мамам келмейин, чай ичпейм десе, иче бербейсиң деп, жок, келсин деп. Анан мени чакырат келип, апа жүрүңүз, чай ичели деп. Анан мен барам, барып отуруп, анан чай ичебиз. Эркек эркектей болуш керек. Келип өз билгенин кылып, яйчине согур берип койду, унчукпай айтла кайнене. Мейли деп кой. Анан эртеси күнү дагы бир нерсени жазып атат. Борщ жазап берип койду, картошка менен чай берип койду. Баарыңар унчукпайсыңар да. Не жазап бериш керек анан? Кайнененин буйруган жазап бериш керек. Кайнене, бүгүн муну жаза. Сен эмне сурабай эле жазып атасың сен? Сурап туруп жаза, мына баладан сура, күйөөңөн. Анан эмне жаза деп ушинтип үйрөтүш керек да. Анан баламды сыйлам, баланы сыйлагансыңар, баланы баккансыңар, 20 жыл бактыңар, эми укугуңар бар. Мына бизде шариатта ата эненин укугу бар, келинди кетиргенге да укугу бар, келинди өзү тандап алып келгенге да укугу бар. Жогоруда эле биз бул жерден муфтийдин айтканын укпадыкпы? Эч качан мындай келинге башкалардын, күйөөсүнөн башкалардын буйрук берүүгө акысы жок. Келин эне атасына кызмат кылууга акысы жок, күйөөсүнө кызмат кылсын деген ой пикир кетти. Анда сиз менен ал адамдын сөзү эки аранжа. Жок, биздин молдолордун бүт баары азыр ошо жанагындай да современный молдо болуп калды. Булар шариатты өзүнчө бир жанагындай европейский жагындагандырып, ушинтип сүйлөп атат да. Эч кандай андай эмес. Шариатта ата энеге кызмат кылыш ыйык парыз. Мына бала жакшынакай келин алып келип кылсын дейт. Бирок келин кызмат кылуу бул сөзсүз түрдө келин кызмат кылсын деген нерсе жок деп атпайбы динде? Ошонун ичинде туру. Мына бала, мисалы мен ата энеме ыраазы кылмайынча мен бейишке кирбейм. Демек менин максатымда уже ошондой аялап келишим керек. Бул шариаттын ичинде. Мисалы мен ошо бир эме айтайын. Мына шариатта айтып атат да, булар шариатта не жок. Шариатта Абу Бекир келинин кетирген. Умар разияллаху келин кетирген. Не себеп? Ибрагим пайгамбарыбыз, Ибрагим алейхиссалам Исмаилдин келинчегин кетирди. Көрдүңөрбү кандай чоң деңгээлде укук бар. Анан булар келип айтат да, кайнатанын, кайнененин эч кандай келинге укугу жок.
булар шариятты бурмалап атат, шариятты туура эмес түшүндүрүп атат. Келиңиз эми бул жактын ой пикирин билели, Назим эже өзүңүз. Жок, мен да кошулам ушу сөзгө. Эмне дегенде биз ошо менен кыргызбыз. Ошо кыргыз калкыбыз сакталып келатат. Ошо бизде салт да бар. Келин келди, кызмат кылыш керек дегенчи. Мисалы, бизде азыркы келиндер эмнеге баш ийбей атат? Кайра ошо сөздөрдү угуп алып, мисалы, келин эчтеке кылбаш керек, өзүнүн каалоосу менен эмне кылса ошону кылат деген. Бир, экинчиден ушул кайра эле азыркы заманбап кинолор, фильмдер таасири, мисалы, чет өлкөнүн таасири, ошонун баары бизге терс нерсе берип атат да. Мисалы, мен деле ошол нерсени колдойт элем. Келин кызмат өтөш керек. Мисалы мындай да, келин кээде тил албайт да. Келин тил албай, тескери иштер жасап, коркутуп, апасына айтасына кетип баштайт. Ошондо бул заводской брак да. Ошондо тияктын главный инженерин чакырыш керек. Энесин атасын айтыш керек, бул эмне деген кызыңар бизге баш ийбей жатат. Бул өзүнүн вазифасын аткарбай жатат, айтып коет. Анан эгерде ата энеси жакшы болсо кызына келип айтат, айланан кызым, мына бияка бердик, сен эми мына булардын айтканы менен бол, ушулардын айтканын кыл деп. Максат муфтийдин да сөзүнө кошулам да. Эми ал кишинин ою мындай темада айтылып атат да. Келин келди деп эле келинди как будто ушунчалык сиз биздин үйгө келген бир мындай эми жалаң гана жумушту аткаруучу киши адамсың деген, Кул эмес. Кул эмес деген абалды айтып атат да киши. Ал да туура да. Ана мен бул жерден дагы өзбек ажынын бул сөзүнө кошулгум келет да. Эгерде чындап эле келинден ошо жакшы сөз менен айтсаң деле укпай, жок өзүнүн эле билгенин кыла бере турган болчу болсо, чынында эле тиги кыз менен эне азыр тем более илгерки заманда эмес, сотка деген балекет болду. Ар бир күнкүсүн отчет алып, отчет беришип турат да, ар бир эне менен кызчы. Анан мен ойлойм, ошол жакта эле кудагыйдын балам, мен мисал кудагыйларым ушундай да, балам, бардың түп деп түшкөн жерде, ошол жерде кудагый кудалардын ырыоону кандай экен, ошого кошул десе эле, кыз ошол ар бир биякта требует эткен кайнененин оонунан чыга албайт деп ойлойм да. Анан эгерде тияктан туура эмес, ал эмне эле анте берет экен. Жок кызым, сен андай эмес, сен муну ондай кылышың керек, сен иштешиң керек, сен түшкө чейин укташың керек десе, мен анда ал өзүнүн кызын бул киши айткандай туура эмес жолго тарбиялап, эми 2 жолу кечиресиң, 5 жолу кечиресиң мүмкүн, андан кийинкиси кечиримсиз болуп калышы мүмкүн да. Өзүм жаш келин болсом дагы кайын журтка кызмат кылуудан талыкпай келем деген ой пикирин билдирүү үчүн келген дизайнер Анара Токтосунова бүгүн биздин көрсөтүүбүздө. Келин болгонуңузга канча жылдын жүзү болуп калды жана кайнене, кайната, кайын журт менен чогуу турасызбы? Менин келин болгонума 5 жылдын жүзү болду. Кайнене, кайнатам менен чогуу турбайм, бирок бат-баттан катташып, ай сайын, жума сайын барып турабыз, кызмат кылып келиндик. Эмне себептен азыркы кездеги кыздар турмушка чыгууда кайын журт менен жашоону каалашпайт? Мунун себеби эмнеде? Кайнене, кайната менен турса, эртең менен эрте туруш керек болуп, алардын ар бир айтканын аткарышка туура келет, анан эркиндиктен качышат. Эркин болууну каалап, анан ошондон улам кайнене, кайната менен тургусу келбейт болуш керек да. Анан дагы бир экинчи себеби, мен мындай деп ойлойм, илгертеден эле бизде ушул эмеге аябай сиңип калган кайнене келин маселеси деп айтылган сөздүн өзү уже келиндерди коркутуп коет да. Келинге барды, ошол үйгө бардым мен. Бая түйшүк болот экен, кайнене урушат экен, кайнатадан тили тиет экен, анан кайнене апасынын сөзүн сүйлөп балаң күйөөм ушинтип калат экен деген ой уже коомчулукка сиңип калганда, уже ал болочок келиндин жүрөгүн түшүрүп коет да. Бир нерсе болсо жөн гана ошол сөз сиңимдүү боло бербесе керек да, балким кайненелердин каардуулугунан ушул нерсе сиңип калган эмеспи? Анан мисалы мен деле жаңы турмушка чыгарда ушундай сөздөрдүн улам чочулачумун да. Мен барганда аябай бара турчу жериңди мындай страшно элестетип барасың да, коркунучтуу элестетип барасың да. Аякка барсаң эртең менен эрте турат экенсиң, кызмат кыласың деп ошолорго даяр болуп барайын деп мен кооптонуп баргам да, чындачы. Андан кийин баргандан кийин мисалы мен көз карашым мындай 100% өзгөрдү десем болот да. Анткени ошо кабыл алган кайненеден
тозуп алган кайын журттан жана өзүңдүн ата энеңен аябай чоң нерсе чечилет да. Мисалы да өзбек ажа айтып атпайбы, гайкасын бурап коюш керек депчи. А мен буга кошулбайм да. Мисалы эне катары ал да бирөөнүн үйүнө келген кыз да. Ал мисалы 20 келин болуп барган кезде 20-25 куракта. Ал эми кайнене 50-55 куракта. Экөөнүн айырмасы 20-25 жаш. 25 жыл суу кечти алапачы. Анан экөөнү тирештирүүгө болбойт да. Анткени экөөнүн акылы да жетпейт бири-бирине. Кыздын ошо кайненесине тең элип ошондой оокат кылышка акылы да жетпейт. Ошон үчүн жазып аткандардын баарына акырын эле кызым мындай болуш керек, атаң мындайды жакшы көрөт, атаң бул тамакты жакшы көрөт, мен бул тамакты жакшы көрөм, жолдошуң мынчы, жолдошунун кичинекей чактарын айтып берип, ушундай болот, биздин үйдө ушундай деп баягы келин толук кандуу ошол үйгө сиңип кетиш үчүн буга чейинки жашап өткөн тепкичтерин айтып бериш керек да, ошол үйдүн жашоосун. Акырын. Мен кайнене мисалы ошонткен да. Кайнене келиндин, келин кайнененин күзгүсү деген сөз бар экен да. Бири-бирине үлгү деген сыяктуу. Мына ушундан улам сиз кайненеңиздин алдында мисалы үлгүлүү келин болуш үчүн кандай аракеттерди көрөсүз? Үлгүлүү келин болуш үчүн бул албетте бул өзүң апаңа кандай мамиле кылсаң, өзүң апаңды кандай жакшы көрсөң, ошол нерсени кайненеңе кандай көрсөтүшүң керек да. Мисалы апасынын кыз кандай карайт, кандай көзүн карап турат, түшүнө билет, баягы бүт кандай десем кызмат өтөйт да. Мисалы ошол нерсени кайненеге көрсөтүш керек да. Кайнене бул сенин жолдошуңдун апасы, сен жолдошуңду дүйнөгө алып келген асыл зат мисалы. Ошон үчүн ошону кантип мисалы жакшы, бул деген албетте ысык чай берип туруш керек, жакшы таза болуш керек өзүңө. Ошонун баардыгын аракет, эң биринчиден аракеттенсең эле ошол нерсени жакшы көрүү сезим, сыйлоо сезим менен аткарсаң, ошонун баардыгы сиңимдүү болот, ошонун баардыгы көрүнөт көзгө. Кайнене душман эмес, бир жерде көбү душман көрөт да. Чынында кайнене апаңа ордон апа болгон киши. Анын эч кандай душмандык ою жок, жөн эле жакшы болсун деп атат. Ошон үчүн жакшы болсун деген киши гайказын бурайт. Апа деле кызын чимчейт, урушат, сөгөт. Анткени биз адамбыз, биз ката кетиребиз, биз жалкоолонобуз, жатып алабыз, аткарбай коебуз. Ошол убакта гайказын бурайт деген ошол. Бурасын деп айтып аткан эмесине дагы мындай кошулам да, кошулбайм да. Сый деген бул эки адамдын ортосундагы эки адамдан көп нерсе зависит этет да. Эки адам. Сен жакшы болсоң элең, анан сенин алдыңда эметип айланып кетейин. А деле бирөөнүн баласы да. Ал бирөөнүн үйүнө болгон ата энесин, бир туугандарын баардыгын таштап алып бел байлап барып атат. Ошол үйдө мисалы келин деген статусу кичинекей болгону менен ошол үйдүн деген тукумун улап атат. Чоң бир даражадагы ишти аткарып атат да ошол жерде кызмат эле кылбастан, анан көпчүлүк жерде бар келиндер чай ичет анан деп мынтип мындай кол шилтеп коюшат да. Ушул нерсени биз жоготушубуз керек да. Анан жанагындай уруша бергенде келин деген угат, жазат, коркконунан жазайт, бирок через них ачып жазайт. Баягы келтат деп жүрөгү зыркырайт да. А мен мисалы жазайт, бирок жүрөгү зыркырап жазайт. А мындай жакшы сый мамиле менен айтса, мисалы үчүн келиндер ал деле бала да угат, акырындык менен тарбияланат. Эгер кеч туура эмес жазаган нерсеси болсо, башы бышкан сайын өзү эле ошол кезде туура эмес кылган экенмин деп акырынан оңоло баштайт да. Бул жерде баягы урушуп, кардуу көрсөтүп эмес деп айтабыз. Бизден баягы гайка бурайт деген бул жанагы урушуп эмес, түшүндүрүп тарбиялап деген сөз болуп атат. Алып карап келгенде эле кайната менен келиндин ортосундагы бир тирешүү дегенди укпайбыз. Жалпы жонунчу ушул суроо мен өзүм дагы ичимде кайталанып атты эле да. Мисалы менин келиндерим аталарын мен түшүнөм, ушунчалык чын жүрөктөрүнөн жакшы көрөт да кайнаталарын. Себеби кайната деген киши өтө жакшы киши экен да, ал үйдүн коногундай болуп элечи. Мисалы бул жакта айтылып аткан тарбияларга ал киши кийлигишпейт. Эми болот да, кайта келиндин көзүнчө эми болот да, эмкисинде оңолот да деп ал киши жалаң дайыма ушундай защитник, бир адвокат катары ушундай эле болуп атса, анан келген келин атам жакшы экен. Анан жана айтылып аткандай эле гайка дегендей, эми бул тарбияда жалаң эле алтыным кагылайын деп эле отуруп деле тарбиялай албайсың. Мага бир да мындай эме келет да.
жанагы күмөндөрдүн айткан сөзү бар. Ой, бул келиндер жөн эле баскынчы болот дегендей. Мисалы да эми мен эки келин алганга байланыштуу, да небереңге келин алганга байланыштуу менин практикамда мындай да, эгерде бул келиндерге жалаң эле жакшы жагыңды көргөзө берсең, жөн эле төөңө чыгып алгысы келет да кээдечи. Анан бул тарбиянын ичинде бирде гайка бурай тургандагы кичине момент болуп калат. Бирде алтыным дей турган момент болуп калат. Анан кийин ошондо жалаң эле жакшы көрүлө алтыным кагылайын, чай берсе деле унчукпай эле созулуп сакалын сылап коюп отурган атасын, конечно, келиндер жакшы көрөт. Учурдагы жаштар башкача да, учурдагы жаш келин катары сизге айткым келип атат. Көбүнчө келишпестик, келин менен кайын журттун ортосунда келишпестик эмнеден келип чыгат? Жокчулуктун айынан урушат. Анан баягы эле барып, сен атаң минтпейт, сен апаң минтпейт, экөөбүз минтип атсак колдобойт, же болбосо мындай кылмакпыз дегенден уламда уруштар чыгат болуш керек да. Анан кайнене келин ортосундагы уруштарда мисалы кээде өзүң апаң чынын сындырып ала турган болсоң, эмне сындырдың деп туруп даже башыңа чабийсе дагы сен унчукпай каласың да, оны кек сактабайсың. А кайненең болсо, чынын сындырып ийдиңби? Кап деп койду, болду, балеге калат да кайненечи. А ошондо салыштырыш керек. Эгер мен апам деле болсо мындан жаман айтмак, бирок мен андай кабыл албайт элем депчи. А кайненени кадимки бөлөксүн түшөт да. Мен ушул нерсени жоготуш керек да. Мисалы, келин келет деп эле ошо келин деле тарбия кылып, эмес уулум, сен келинче алганда бизди сыйласын, сен муну айтып тур, тигини айтып тур. Мисалы, бул үй бүлөдө мындай болуп, мындай көйгөй болду, таарыныптыр ата энеси деп ошонун баарын айтып берсең, мисал кылып, сен уулуң дагы угуп, уулуң дагы тарбияланыш керек. Келген жаман эмес, келген жер жаман дегенде сөз бар да, бир жагынан алып карасаң, анан ушундан улам бир айткым келип атат да, айрым бир жигиттер өздөрү тандап алат го, түгөйүн өздөрү тандап алат, эне атасы менен кеңешпейт, себеби бул мага жагат дейт да. А бирок апасынын каалоосу кандай экенин билбейт да. Бул да болсо ушул эне атага ала турган жубайы жөнүндө баягы маалымат бербегендик, өзүн билемдик кылып, анан эки жакты кагылыштырып коюуга бир себепчи болуп калбайбы эркектер? Ошо илгертен ошол болгон, ошондой болгон. Ата эне өзү барып мынтип көрүп туруп, мынуунун кызы тың экен, ушуну алсак келин деп. Анан барып баласына, балам онуну алып келесиң деп ушунчу да. Азыр чужой ата эне байкуш. Кызматчы бала барат да, бир королеваны алып келет, императрица. Аны болгондо да лимузин менен, падышадай кылып алып келет, канча миң акча менен. Анан кийин той өткөрүп бересиңер деп бизге шарт коет. Анан биз бозогонун алдында турабыз, алар болсо төрдө отурат тойдо. Императрица. Ошо кызмат кылып анан. Мына башынан баштап биз келинге туура эмес мамиле кылабыз. Башынан баштап келинди королева кылып атабыз. Да ошол жерден башталат да бузулуш. Ва жанагы макалдын баары ошо, жанагы келген жери жаман, кыз кезинде баары жакшы, катын жаман катын. Ошонун бүт баары ушундан. Башынан баштап туура эмес мамиле жасайбыз. Эми ушуга карата да, бүгүнкү биздин темага карата дагы коомчулукка таштаганыбызда бир нече ой пикирлер келген, арасында анекдоттор да бар, ошондой эле айтылган сын пикирлер да бар. Бирөө жазган экен, ушул теманы окуганда дейт да, менде дароо бир анекдот пайда болду деген экен. Баягы бир жигит апасына, үйлөнө турган жигит апасына бир тойдон пайдаланып, анан кыздарды алып келген экен. Кыздарды алып келип коюп анан апасынын жанына келип, апа, тетинче кыздын арасынан кана табыңызчы менин ала турган кызымды деген тура. Десе апасы мынтип карап турду, четтеги кыз дептир да, бала сүйүнүп кетиптир да. Апа, кантип таап алдыңыз? Көргөндө эле жаккан эмес деп коет дейт да. Мен ушул сиздердин ой пикирден дейт, бир нерсе эсиме келди дейт да. Бир эже бар эле дейт да. Ушунчалык катуу болчу дейт, окуучуларды аябай ыйлатчу дейт. Анан ошондо биз айтчубуз дейт да. Ушул эжеге кайсы келин түтөт болду экен деп ойлочубуз дейт да. Кийин дейт, келин алгандан кийин дейт, баласы келинчегин урбаса ортого түшүп, аны ургуча мен ур деп эже ортого түшчү экен дейт да. Ушундан улам кайнене бул боруруй турган жерлери да бар деп айтып өтүшкөн экен. Ошондой эле дагы бирөө жазган экен. Бул да болсо бирөөнүн баласы дейт, алдап соолап мындай көндүрүш керек өзүнө дейт. Айрым бир кайненелер бар дейт. Эгерде кокустан келинчегин энесин көзүнчө жылуураак сөз менен эркелетип кое турган болсо, анда балее басты дейт. Кайнене ошол жерден бакырып жатып калат дейт. Эмтеден башыңа чыгарып атасың деген сөздөр пайда болот дейт. Андай кылбаш керек деген экен. Ушул жерден айткым келип атат, жанагы кафеде той берип, анан кийин төрдө отурат дегендечи, эми ал кызды коноктоп сыйлап атабыз келгенден кийин. Эми, например, кайсы
кайсы семьяда кандай экенин билбейм. Биздин семьяда биз Абышкам экөөбүз мындай ойлойбуз да. Биз колубузда бар кезде балдарга ушул сыйларды кылып атабыз. Балдар биз картайганда кайта ушул сыйды кылсын деген эле эме да, мындай ой да, жакшы ой да. Алар жакшы туура эмес кабыл албай, туура кабыл алса деген ой да. Коомчулуктан дагы сиздерге дагы бир топ суроолор келген экен. Азыр биз жооп алалы. Бул ынтымак, эң биринчи ынтымак ушу ыйман алып келет. Ыйман алып келет экен. Кыздарыбыз кыздай болуп, келинибиз келиндей болуп, ошондо түшүнө баштайт. Анан ар бир үй бүлө биз мисалы уулум да намаз окуйт, келиним намаз окуйт, өзүм намаз окуйм. Кечинде таалим өткөрөбүз. Таалим сөзсүз түрдө үйдө да өтүп туруш керек. Таалим өткөндө багы ыйман жолунда айтат экен да, периштелер ушу үйдүн үстүндө тим эле учуп кубанып эметип турат, ырыскы кенен болот деп. Ушуга келсек, менимче мындай наразылык болбойт го. Келин да түшүнө баштайт, уулуң да түшүнө баштайт. Негизи эле ушул темага кайрыла турган болсок, көпчүлүгү келинге кысым кылып коет. Себеби келин дагы бирөөнүн баласы. Биз кийин аны ал үчүн жооп беребиз дейт. Мына ушундан улам дин өйдө туруш керекпи же салтпы дейт. Албетте дин өйдө туруш керек. Дин деген бул жалпы адамзат үчүн жиберилген эреже. Бул эң туура эреже. Бунда такыр ката жок. Анан дин зулумдукка жол бербейт. Аялбы, эркекпи, зулумдукка жол бербейт. Биз өзүбүздүн балабызды деле катуу айтабыз. Кантип эле катуу айтпайбыз? Өзүбүздүн балабызды кээде урабыз. Анан келин деле ошондой. Келинди биз өзүбүзгө бала кылып атпайбызбы? Бүлө кылып атпайбызбы? Келиндин жалкоолугун билгин келсе оңой эле дейт. Кайнене кайнатасы менен жашагысы келбесе, демек ал жалкоо келин дейт да. Ошондой эле сизге суроо узаткым келип жатат дейт. Айрым бир кыздар эгерде үй бүлөдө жалгыз кыз болсо, анда өтө эрке өсүшөт дейт. Сиз жалгыз кызсыз дейт. Ошондо эрке өсүп, кийин кайын журттан кыйналган жоксузбу деген экен. Жок, тескеринче ушу мен жалгыз болгондуктан апам өзүнүн бүт кандай десем, өзү билген баарын мага үйрөтчү. Мисалы мен 2 жашыман эле өзү камыр жууп атса, мага чыныга un салып берип, кел жуур деп көрсөтчү. Анан мисалы кийин тамак ашка, ушундайларга бүт жака аралаштырчу. Кызым экөөбүз кирди туура эмес жууйт экенбиз да, мындай жууш керек экен деп ошонун баарын үйрөтчү да. Анан кийин ошо камыр жайып, мисалы төшөк көктөп, ушунун баардыгын мага үйрөткөн. Ошонун баардыгы мага азыр кандай сонун эме болуп берди да, мисалы тажрыйба. Азыркы жаш кыздар кайын журтка бата алуу, кайнене кайнатага кызмат кылуу дегенди укканда төбө чачы тик турат дейт. Мурдакыдай кылып ороп, чөп чаап, келиндер кызмат кылган жок да, учурда баардыгы даяр дейт. Эшектин жүгү жеңил болсо жатак болот деген сөз азыркы учурдагы келиндерге дал келет дейт. Мына ушундан улам заманбап жашоо менен жашайбыз деп жатып, ортодогу сый урматтын жоголуп кеткенин байкадыңарбы дейт. Туура, эшектин жүгү жеңил болсо жаталак болот дегендей. Тамагы даяр, машинеге салып коет экен. Мен ушуга чейин эле таң кала берем, машинеге салып коет, кири жуулуу, анан балдарын садикке алып барып коет. Биз деле келин болгон учурда эртең менен туруп уйсап туруп, анан школга барып, мектепте иштеп калдым, школга барып, балдарга тарбия берип, анан кайра үйгө келатып, чай ичип алып, картошка ачып койчумун, кечки тамакка даяр болуп калсын деп сууга салып коеюн. Андан кийин кайра барып, же педсовет өткөрөсүң, же болбосо кошумча сабак өтөсүң, ошентип келип, ушундай анда чарчач эмеспиз. Азыркылар действительно жанагы эмелердин баары чарчатып атат. Кирди салып коет, кыларга эчтеке жок, эмне кылат? Телевизорду көрүшөт, диск дегендер тим эле азыр балдар да диск көрүшөт, дискти көрөт, аны карап отурушат. Анан отура берет, ал эмне анан? Отура берсе кыймыл аракет жок, кан жүгүрбөйт. Ошондуктан анан ошол чарчашат экенбиз. Кайын журт менен жашаган аябай жакшы экен дейт. Мисалы мен балдарыма кийим албайм дейт. Продукты жана башка ушул сыяктуулардын баарын кайненем алып келет. Балдарды тарбиялашып, карашып, көп маселелер чечилет экен дейт. Сизде дагы ушундайбы деген? Мен мисалы улуу баламды кайненем багат.
билбейм, эми болсо болгондур, жакшы мисалга жардам беришкен жагынан балаң багылып атат, сен ишиңди кылып атасың, апамдар айтат, сен балаңды алып алмак беле багып өстүрүп берет алар деп, жана кайнем болсо күлүп калат. Биз булардын кулу элебиз да багып туруп беребиз, балдарын алып алмак белек депчи. Анан мен бирок кайненеме баланы багып атканына ыраазымын. Эшектин жүгү жеңилдеген сайын жатанак болот дегендей эле, чын эле ортодогу комфорттуулук, сый урматты кетирип жатабы деп атпайбы? Кетирип жатышы мүмкүн. Кетирип жатат деп ойлойм. Себеби мындай да, айылдагы келиндерди карап турсаң, эртеден кечке кызмат кылат, кайнатасына, кайнесине уйсайт, баласын карайт. Эмне деген түйшүк бар айылда. Ал эми шаарда жүгү чындыгында жеңил. Анан бирок ошондо айылдан кайненеси, кайнаталары келатса, кээ бир келиндер келатышыптыр дегилер деп ушунчет да. Эми айдап жылдап бир келген кайнене, кайнатасына бир кызмат кылуудан чарчашат да, чынындачы кээ бирөө. Ошондон да сый кетип атат да. Жаш келиндерге жана келин болом деген кыздардын дагы бир алдын ала аларга кеңеш иретинде көрсөтүүнү жыйынтыктап өтүңүздөр. Келин келгенден кийин дайыма номер 2 болуш керек. Номер 1 болбош керек эч качан. Келин кантип кайненеге кызмат кылса, өзүнүн келине дал ошондой кызмат көрөт. Анан кийин биз келинден жанагындай коркуп, тартынып, кетип калат экен деп коркпош керек да. Ошо кетип калган келин эрте кетип калган жакшы. Ал бракованный ал. Заводской брак. Жакшы келин оңолот, айткан нерсеге көнөт, оңолот. Ошондон коркпош керек да. Ошону келип башынан баштап оңдош керек. Эгерде болбой жатса, анын ата-энесин айтып отуруп, оңдотурбуз. Анан оңдол болсо, анда кете берсин да. Андай келин. Анан келинден тезирээк кутулуш керек адам. Эң биринчи ата-энесин сыйлоо. Келин отуруп алып, мисалы, деп күйөөсүн акырынан мынтип нааразычылыгын айтып эле эме болсо, кийин ушу уулдагы ата-энесине каршы чыккан көп бизде азыр ушундай жагдайлар болуп атат. Бул аябай терс көрүнүш. Анан ошон үчүн айтмакчымын, ушу уулдардан да көп нерсе көз каранды. Ошол ыйман эң биринчиден. Кыз уулдарыбызга ыйман, жана ошондой эле албетте бул келин күйөө алдарга дагы ыйман атынан сыйлап өтөлү. Деги эле кайнене, кайнатаны эмес, жолдошуңду да сыйлаш керек. Жолдошуңду сыйлаган киши сөзсүз анын айнатасын сыйлайт деп ойлойм да. Мисалы мен жолдошумду кабагын карап турам да. Эгер кайнене, кайнатама жакшы мамиле кылып, жакшы бир нерсе жасап койсом, ал аябай кудуңдап сүйүнүп калат да. Мени жакшы көрүп, жана мен жолдошума жагат экен ушул нерсе деп туруп, мен ага ош бир дагы жакшы нерселер жасаганга аракет кылам да. Ошон үчүн жолдошун сыйлаган адам сөз анын ата-энесин сыйлайт деп ойлойм. Бул жерден мен айткым келет да, биринчи келин алардын астында уулуңду да тарбиялаш керек да. Мамамдыкы туура деп турса, келиндер значит бул кызым айткандай, кой ушу күйөөмө жагайын деп туруп анан жалопты да айтпайт. Анан жакшы жактарын көргөзөт экен. Значит, келин уулда жакшы ынтымак болсо, биздин сыйыбыз, урматыбыз, жыргаганыбыз ошол да. Анан ортобузда жакшы сыйлар боло берет. Келин барыбир келин деген кылат. Канчалык кайнене үзүлүп, канчалык өзүнүн энесиндей болоюн десе, келин деген кылат экен. Моюнга да алыш керек. Барыбир мына кызыңды ушунчалык урушуп эметип койсоң деле, кайра эле мамалап эле, ай мама. Бирок келин кыздай болбойт деген да сөз бар. Келин эч убакта кыздай болбойт экен. Мен биринчи келинимди өзүмдүн окуучу кызымды алып берген балама айткам. Мага 3 кыз жагат дегем. Ошо 3 кыздын бирөөсүн тегеки байкап көрсөң дегем. Анан байкап көрсөң десем, унутуп деле калып турум. 1 жыл, 2 жыл өтүп кетиптир. Карасаңар, 2 жыл өтүп кеткенден кийин бир күнү мама мен үйлөнөйүн деп атам, үйлөнөсүңчү? Апе, үйлөнгөн атасың, ким ал десем, кызыктайсыз, өзүңүз айтып коюп анан унутуп калдыңызбы деди. Анда үйлөнө кой. Кайсыңызды десем, ушундай деди. Мен ошол келин жаман болгон жок. Аябай жакшы келин болду. Жатаарында жакшы келин аделе. Жатаарында апа мен жата берейинби деп суранчы. Ошондон айланып эле турасың да. Эртең менен эрте мен тур десем деле, эртең менен эрте туруп алып, уюнсап, каттама, мен жакшы көргөн тамакты, атасын жакшы көргөн тамактарды алдыбызга алып келчи да. Анан ошондо ошол балам, кичүү балам айтыптыр. Эне деген мындай жамандыкка кыйбайт. Сен эне эмнени айтса ошол макул болуш керек. Мына мен үйлөндүм, жаман болгон жокпуз, урушкан жок, алардын урушун көргөн жокмун, экөө жакшы жашашты.
Ислам дининде болобу, кыргыздын салтында болобу, байыртадан бери кайын журтка эне атага сый-урмат көргөзүү бул келин менен баланын милдети болуп келген. Эгерде бүгүн сиз кызмат кыла турган болсоңуз, анда эртең дагы өзүңүзгө келген келиндерден сый-урмат көрөсүз деген ойдобуз. Ушуну менен чыйырдын бүгүнкү көрсөтүүсүн аяктайбыз. Саламатта калыңыздар. Биздин чыйыр, сиздин багыт.